чогуу сыйынабыз. Бизди сүйгөн, биздин ырайымдуу, мейримдүү асмандагы Кудай Ата. Биз Кудайдан алыстап, күнөөгө батып жашаган адамдардан элек, кылмыштарыбыздын, мыйзамсыз иштерибиздин негизинде Кудайдын каардуу сотуна келе турган татыктуу адамдардан элек. Кудайды таанып биле электе эле Кудай биринчилерден бизди сүйүп, Ыйса Машаяк биздин күнөөлөрүбүз үчүн өз жанын берип, өз канын төгүп, биздин эмгегибиз эмес, өз ырайымы менен бизди куткарып алып, Кудайдын уулдары кылып, асман падышачылыгына бара турган түбөлүктүү, даңктуу үмүт, ырайым бергениңиз үчүн ыраазыбыз. Бул саатта Ыйса Машаяктын ыйык каны аркылуу кун төлөнүп куткарылууга ээ болгон адамдардын баардыгы чогулуп, сиздин сөзүңүзгө үйрөнүүгө чогулткандыгыңыз үчүн ыраазыбыз. Бул саатта ыйык рух биз менен чогуу болуп, ар бир адамга керектелүүчү сөз берип, өз ырайымыңыз менен бул саатта биз менен чогуу боло албастан онлайн аркылуу бул сөздү угуп жаткан бардык адамдарга, бир туугандарга керектелүүчү өз ырайымыңыз менен чогуу болушуңузду суранабыз. Биздин мамлекеттеги жыйындар, дүйнөнүн ар бир бурчунда жайгашкан биздин жыйындарга өзүңүз жардам берип, жакшы кабарды таркаткан бардык кызматчыларга керектелүүчү акылмандыкты, ырайымды уруксаат берип, чогуу болуп жардам беришиңизди суранабыз. Кимде ким ооруп жаткан болсо, чын ден соолук берип, алсыз болгон адамдарга, сыноолорго чалдыккан адамдар боло турган болсо, ар бир адамга керектелүүчү өз ырайымыңыз менен бекемдеп, бир дагы адам сизден алыстабай тургандай кылып, ырайымыңызды төгүп бериңиз. Бизге керектелүүчү сөздү бул саатта дагы бизге ачып берип, биз бара турган жолду ачык, айкын кылып, ар бир адам сиздин ырайымыңыздын негизинде өз жашоосун бекемдеп, мындан аркы жашообузду бир гана сизге арнап, татыктуу жашоо менен жашаганга жардам бериңиз. Бир да адам сиздин ырайымыңыздан алыстабай тургандай кылып, өз мээримиңизди төгүп берип, бул саатты ыйык рухтун колуна тапшырып, Ыйса Машаяктын ысымы менен сыйындык. Амин. Даңктоо группасы даярдаган ырды чогулгалы. 오 예수님, 내가 옵니다. 못 박히신 십자가 앞에 그 큰 사랑 눈물에 겨워 울며 돌아옵니다. 주님 손과 발못 박혔고 머리엔 가시관 박히셨네. 내 모든 죄와 허물 위해 말없이 피 흘려주셨네. 오 예수님, 나의 손 잡고 나의 손 이제부터 영원까지 내 구주가 되옵소서. 이제부터 영원까지
주님 손과 발못 박혔고 머리엔 가시관 박히셨네. 내 모든 죄와 허물 위해 말없이 피 흘려주셨네. 오 예수님, 나의 손 이제부터 영원까지 내 구주가 되옵소서. 이제부터 영원까지 내 구주가 되옵소서. Ыйык жазууну чогуу ачабыз. Эфестиктерге 5-бөлүм. Эфестиктерге 5-бөлүм. 18-аятты чогуу окуйбуз. Эфестиктерге 5-бөлүм 18-аят. Шарап ичип мас болбогула, анткени бул бузулган жашоого алып барат. Тескерисинче рухка толгула. Андан кийинки китеп Эфестиктерге чейинки Галатиялыктарга 5-бөлүмдү чогуу ачабыз. Галатиялыктарга 5-бөлүм 22-23 окуйбуз. 22-23 чогуу окуйбуз. Шашпастан чогуу окуйбуз. Рухтун жемиши болсо болар: сүйүү, кубаныч, тынчтык, чыдамдуулук, ак көңүлдүк, боорукердик, ишенимдүүлүк, момундук, өзүн өзү токтото билүү. Буларга каршы мыйзам жок. Бир нече жума бою биз сиздер менен чогуу Кудайдын ырайымын кантайча актай алабыз деген темада биздин сөздөр болду эле. Ага чейин рухка толгула деген теманы эстеп көрсөңүздөр чогуу үйрөнгөн элек. Рухтун жемиши эмнелер экендиги жөнүндө. Рухка толгула деген теманын негизинде бүгүн 17-чи теманы үйрөнгөнү турабыз. Рухтун жемиши боюнча. Рухтун жемиши болсо 9 жемиш: сүйүү, кубаныч, тынчтык, чыдамдуулук, ак көңүлдүк, боорукердик, ишенимдүүлүк, момундук, өзүн өзү токтото билүү. 4-чү чыдамдуулук боюнча айтып кеткем. Бүгүнкү темабыз 5-чи, анан 6-чы жемиштер боюнча сөз болмокчу. Ак көңүлдүк жана боорукердик жөнүндө. Машаякчылардын жашоосу, куткарылууга чейинки жашоосу биз денебиздин каалоосу боюнча жашаганбыз. Ал эми куткарылуудан кийинки жашообуз биз Кудайдын балдары болгондуктан, түбөлүктүү өмүргө ээ болгондуктан
асман падышачылыгына бара турган үмүткө ээ болгон адамдардан болгондугубуз үчүн ыйык рух биздин ичибизде жашайт дагы, биздин ойлорубузду, биздин жашообузду күн сайын өзгөртөт. Эми Кудайдын астында Кудайдын балдары катары татыктуу жашоо менен жашаганга жардам берет. Ошол себептер менен Матай 7-бөлүм 16-аят чогуу окушубуз керек болот. Матай 7-бөлүм 16-аят. Матай 7-бөлүм 16-аят. Матай 7-бөлүм 16-аяттан баштап 20-аятка чейин мен окуп берейин. Аларды жемиштеринен билип аласыңар. Тикенектен жүзүм, уйгактан анжыр жыйнабайт да. Ар бир жакшы дарак жакшы жемиш берет. Жаман дарак болсо жаман жемиш берет. Жакшы дарак жаман жемиш бербейт. Ал эми жаман дарак жакшы жемиш бербейт. Жакшы жемиш бербеген ар бир дарак кыйылып отко ыргытылат. Демек, аларды жемиштеринен билип аласыңар. Ыйса Машаяк тоодо өзүнүн астында турган шакирттери жана көптөгөн элдердин арасындагы айтылган тоодогу кабар айтуусу жөнүндө жазылат. Эң акыркы аяттарды карап көрө турган болсок, жакшы дарак жакшы жемиш берет деп айтат. Жакшы дарак куткарылган адам, жогорудан төрөлгөн Машаякчыны айтат. Жогорудан төрөлгөн адам Кудайдын баласы, Кудайдын өмүрүнө ээ болгон адам болгондуктан аны жакшы дарак деп эсептешет. Жакшы дарак боло турган болсо, сөзсүз түрдө жакшы жемиш берет. Ал эми жаман дарак жаман жемиш алып келет. Жаман дарак бул дагы да болсо куткарылууга ээ боло элек көптөгөн дүйнөнүн адамдарын салыштырып айтат. Жакшы дарак жаман жемиш бербейт. Же болбосо жаман дарак жакшы жемиш бербейт. Аларды жемиштеринен билип аласыңар. Куткарылууга чейинки жашообузду карап көрө турган болсок, биз дагы ошол жаман дарак катары жашаганбыз. Бирок Ыйса Машаякка келүүбүз менен биз Ыйса Машаяк менен кыйыштырылган дарактар болдук дагы, эми жакшы жемиш байлай турган болдук. Матай 12-бөлүм 33-аятта даракты да, жемишин да жакшы деп эсептегиле, же даракты да, жемишин да жаман деп эсептегиле. Анткени дарак жемишинен билинет. Дарак да жакшы, жемиш да жакшы. Албетте, дарак жакшы боло турган болсо, сөзсүз түрдө анын байлаган жемиши дагы жакшы болот. Же болбосо, даракты да, жемишти да жаман деп эсептегиле. Дарак жакшы, бирок жемиши жаман. Албетте, ал туура эмес. Эмне үчүн мындай сөздөрдү Ыйса айтып кеткен? Анткени Исраиль эли болсо, биз Кудайдын балдарыбыз, Ыбрайымдын урпактарыбыз деп ооздору менен айтышкан, бирок алардын жашоосу, кылган иштери эч качан Кудайдын сөзү боюнча дал келишкен эмес. Жакан 8-бөлүмдө биздин атабыз Кудай дегенде Ыйса аларга айтат: силердин атаңар шайтан. Биздин атабыз Ыбрайым дегенде, Ыбрайым мындай жашоо менен жашаган эмес. Силердин атаңар шайтан, силер ошонун кумарлуу иштерин аткаргыңар келет. Силердин иштериңерди карап көрсөм, силер Кудай силердин атаңар эмес, силер Ыбрайымдын урпактары да эмессиңер. Азыркы учурда мен куткарылган адаммын, мен жогорудан төрөлгөн адаммын деп айтам, бирок жашоом, кыймыл аракетим ага дал келбейт. Куткарылууга ээ болдум деп коюп, бирок куткарылуусу жок адамдын жашоосу менен жашап келет. Ал дагы туура эмес. Машаякчы
Куткарылган адам ал жакшы дарак болгондуктан жемиштери дагы жакшы жемиш алып келиши керек. Баш аякчы эми өзгөрүлгөн жашоо менен жашап, Жеремия 7-бөлүм 10-аятта силер менин ысымы менен аталган ушул үйдөсүңөр. Менин алдымда турасыңар. Биз куткарылдык деп айтып жатасыңар. Бирок силер жийиркеничтүү иштерди кылып жатасыңар. Кудайдын ибадатканасында келишет, чогулушат. Биз куткарылдык деп айтышат. Бирок ал жалган нерсе. Эмне үчүн? Анткени алар жашоосунда жийиркеничтүү иштерди кылып жаткандыктан, ошол эле иштер азыркы биздин жашоодо аткарылып жаткандыгын байкасак болот. Жогорудан төрөлгөн, куткарылган адамдар сөзсүз түрдө бул дүйнөнүн адамдарынан айырмаланып, өзгөрүлгөн жашоосун көрсөтө алышы керек. Жашоо ал адамдын руханий касиеттерин көрсөтөт. Ал адам кандай адам экендигин, анын жашоосу кандай экендигин түздөн түз далилдей турган жашоо. Жакып китеби 2-бөлүм 17-18 аяттарды карап көрө турган болсок, ишеним жана ишенимдин иштери жөнүндөгү сөзгө басым жасалат. Сенде ишеним бар, менде иштерим бар. Ишсиз ишеним өлүк ишеним болуп саналат. Мага ишсиз ишенимиңди көрсөт, мен болсо сага иштерим аркылуу ишенимимди көрсөтөйүн. Бул талкууга алынган маанилүү сөздөр. Сен өзүңдү ишеним жашоодомун деп айтасың, бирок иштериң жок. Кандайча аны далилдей аласың? Менде ишеним гана болбостон, иштерим менен ошол ишенимимди далилдей алам. Эгерде иши жок боло турган болсо, анда ал ишеним өлүк ишеним. 2-бөлүм 26-аятта ишсиз ишеним өлүк деп айтылат. Анткени ишенимдин иштери жок боло турган болсо, ал өлүк ишенимге барабар. Эгерде, мисалы үчүн, ишеним чыныгы элес боло турган болсо, иштери анын көлөкөсү болушу керек. Кудайды да биз көзүбүз менен көрбөйбүз. Ыйса Машаяк айкаш чыгачка кадалып биз үчүн куткарылуу ишин аткарды. Биз аны көзүбүз менен азыр көрбөйбүз, бирок Кудайдын сөзү аркылуу ошого ишенебиз. Жогорудан төрөлгөн адам, куткарылган адам, анын ичиндеги ишеним көрүнбөйт, көзгө көрүнбөйт. Ал эми биздин көзгө көрүнө турган нерсе анын аткарган иштери. Эгерде көзгө көрүнбөгөн ишенимди иштер аркылуу көрсөтө турган болсо, ал көлөкөсү болуп саналат дагы. Биздин көзүбүзгө көрүнө турган нерсе ал ишеним. Мисалы үчүн, адам жолдо басып бара жатат, бирок анын көлөкөсү ит боло турган болсо, ал болбой калат го. Же болбосо тескерисинче, биз көзгө көрүнбөгөн ишенимге ээбиз. Ал эми иштер аркылуу жасаган иштерибиз, жашообуз аркылуу биздин ишенимибиз күбөлөндүрүлүшү керек. Ишенимибиз бар деп кой, бирок кыймыл аракетибиз, жашообуз, иштерибиз ага дал келбесе, ал дагы жалган нерсе болот. Денебиздин каалаган нерселерин аткарып жашай турган болсок, ал өлүк ишенимге барабар. Эфестиктер 2-бөлүм 1-аяттан 3-аяттарга чейин карап көрө турган болсок, кылмыштарыңардын жана күнөөлөрүңөрдүн айынан өлгөн силерди адам аты аркылуу күнөө келген, күнөөнүн адам атанын урпактары болуп төрөлгөн биз өлүк адам катары жашаганбыз.
бул дүйнөнүн адаты боюнча да абада бийлик кылып жаткан төрөнүн алдында рухтун каалоосу боюнча жашачусуңар. Абада бийлик кылып турган ал шайтандын кол алдында дененин каалоолорун аткарып, оюбузга келгенди кылып, денебиздин күнөөлүү каалоолору боюнча жашачубуз. Табиятыбыз боюнча Кудайдын каарына кала турган адамдардан болчубуз. Шамал кайда айдаса ошол жакты көздөй. Толкун каякты көздөй боло турган болсо ошол жакты көздөй берилип жашаганбыз. Кичине жакшы жашоо менен жашаган адам, же болбосо күнөөдө жашаган адам, анын экөөнүн айырмасы эмне? Убактылуу гана. Шайтандын кол алдында жашагандыгы үчүн, абада бийлик кылып турган төрөнүн астында жашагандыгы үчүн, ошол учурда силер да дененин каалоолорун аткарып, денебиздин күнөөлөрүн аткарып жашачубуз. Кудайдын каарына кала турган адамдардан болчусуз. Ошол адамдардын үстүнөн шайтан дагы үстөмдүк кылып, Кудайдын сөзү боюнча жебе деген жемишти буйрук бергенде шайтан келет дагы, жок, сен же, Кудайга окшоп каласың, акылмандык сенде пайда болот деп. Дененин каалоосу боюнча оюбузга келген нерсени аткарып жашайбыз. Бузулган ойлорубуз менен жашагандыгыбыз үчүн табиятыбыз боюнча Кудайдын каарына кала турган адамдардан болчубуз. Кудайдын сотуна келе турган адамдардан болчубуз. Ушул жашоо биздин куткарылууга чейинки руханий акыбалыбыз болчу. Бирок куткарылган адам, жогорудан төрөлгөн адам ишеними боло турган болсо, ишенимин күбөлөндүрүүчү иштери болушу керек. Куткарылууга ээ болдум деп айтат. Бирок анын жашоосу куткарылган адамдын жашоосуна дал келбесе, ал өлүк адам, же болбосо өлүк ишеним. Еврейлерге 6-бөлүм 1-аятта өлүк иштер деп айтылат. Өлүк адамдардын иштерин аткарган менен барабар. Ошол себептер менен бизде анык ишеним болушу керек. Эгерде ишеним боло турган болсо, сөзсүз түрдө ага дал келген иштер болушу керек. Биз куткарылууга ээ болдук, Кудайдын балдары болдук, жогорудан төрөлдүк деп эле мактана бербестен, ошол чыныгы анык ишеним менин ичимде барбы текшерип көрүшүм керек. 2-Кориндуктар 13-бөлүм 5-аятта өзүңөрдү текшерип көргүлө. Өзүңөрдү сынап көргүлөчү. Же силер өзүңөрдү Ыйса Машаяк ичиңерде экенин билбейсиңерби? Мисалы үчүн биз дагы ооруканага барып өзүбүздүн акыбалыбызды текшеребиз го. Өзүбүз оорубасак дагы биз байкабаган учурда кандайдыр бир инфекция же болбосо бактериялар кирип кетет дагы. Негизинде бактериялар ар дайым биздин денебизге кирип чыгып, эгерде ошол учурда биздин денебиз алсыз боло турган болсо, иммунитетибиз алсыз боло турган болсо, анда ал инфекция биздин денебизге кирет дагы ооруну пайда кылат. Азыркы учурда пайда болуп жаткан коронавирус. Карыга же болбосо улгайып калган адамдар, жаш балдар ошол вирусту жеңип чыга албастан, иммунитети алсыз болгондуктан текшерип көргөндө анын ичинде ошол вирус бар экендигин аныкташат. Кээ бир адамдар коронавируска чалдыккан учурда деле, бирок анын эч кандай мындай себептери болгон жок. Анын ошого байланыштуу ал өзү сезбегени менен жакын адамдарына ошол вирусту таркатышы мүмкүн. Ошондой сыяктуу эле биз руханий акыбалыбызды мен оорулуу эмесмин деп айтабыз.
мен куткарылган адаммын, мен жогорудан төрөлгөн адаммын деп мактанып жашайбыз. Оозубуз менен дайым эле ошону сүйлөп жашайбыз, бирок чындыгында өлүк ишеним менен жашап турушу дагы мүмкүн. Кудайдын көз алдында, Кудайдын көз карашы боюнча, Кудайдын каарына кала турган адамдар болуп калышыбыз мүмкүнбүз. Бирок адам өзүнө ишенип, мен жогорудан төрөлгөн адаммын, менин ишенимим бар деп өзүнө далилдеп келет. Бирок Кудай айтат, өзүңөр текшерип көргүлө. Ишеним жашоосунда жашап жатасыңарбы? Тирүү ишенимдесиңерби, же болбосо өлүк ишенимдесиңерби? Өзүңөр сынап көргүлө. Биздин денебиз кичине ооруп кала турган болсо, ооруканага барабыз дагы текшерилебиз. İçimizde кандайдыр бир вирустар барбы, оору барбы, жокпу, текшерилгендей эле. Азыркы учурда коронавирус бир эпидемиялык оору болуп саналат. Ошол вируска чалдыкпы же жокпу, аны дагы текшерилебиз го. Биз дагы ошол ооруга чалдыгып калбайлы деп. Ооруган адамбызбы же жокпу деп. Силер дагы өзүңөрдү сынап көргүлө, текшерип көргүлө. Кандайча текшере алабыз? Кудайдын сөзү боюнча куткарылуу деген эмне? Чынында куткарылуу менде барбы же жокпу? Эгерде мен жогорудан төрөлгөн болсом, ошол жогорган адамдын жашоосунда боло турган иштер аткарылып жатабы же жокпу деп. Менин абийирим аны дайыма далилдеп келет. Ошол менен эле далил болуп бүтүп калбастан, ишенимдин иштери аткарылышы керек. Кудайдын сөзү боюнча жогорудан төрөлгөн адамдын жашоосу эмне экендиги жөнүндө жазууда өтө кенен жазылат. Ошол аяттардын негизинде, бул сөздөрдү карап көргөн учурда мен куткарылган адам экенмин. Мен азыркы руханий жашоодо алсызмын, бирок куткарылуудан кийинки жашоодо мен өзгөрүүлүгү ээ болуп жашап жатам. Жеткилең түрдө 100% өзгөрүлгөн жокмун, бирок өзгөрүүлөр бар. Кичинекей бала, ымыркай бала төрөлгөн процесси бар. Андан кийин бир аз чоңойгон, андан кийин өсүп, уже боюга жеткен убакытсы процесси болот. Кичинекей төрөлгөн бала, жаңы бала эч нерсени билбегендиктен күчүктөрдөй болуп эле жашай берет, ар кайсы жерге барып, жүрмөлөп, баардык нерсени оозуна салып, ар кайсы жерге сыйып, чычып, эмне адамдарга жагат, эмне жакпайт, аны билбейт. Ата-энесине кандайча жагыш үчүн да билбейт. Бирок чоңойгон сайын эми ал процесстен өтөт дагы башка жашоого умтулат. Мисалы үчүн, дарактар дагы жакшы өскөндө гана өз жемишин байлайт. Ыйса Машаяк айтат, Жакан 15-бөлүмдө, 5-аятта. Мен сабакмын, силер болсо бутактарсыңар. Ким менин ичимде болсо, мен анын ичинде болом. Ошондо ал көп жемиш берет. Анткени менсиз эч нерсе кыла албайсыңар. Ошол бакты өстүргөн Кудай жүзүмчүк. Ал эми биз куткарылган адамдар ошол сабакка жабышкан бутактарбыз. Бутактар качан ошол сабакка жабышкан учурда ошол дарактан чыгуучу суюктукка ээ болот дагы, андан кийин керектелүүчү өзүнө заттарды алат дагы, жемиш байлайт. Эгерде менин ичимде болсо, мен анын ичинде болсом, анда ал көп жемиш берет. Анткени Кудайсыз ал эч нерсе кыла албайт. Мисалы үчүн, бутак деле өзүнөн өзү жемиш байлабайт. Анткени тамырынан келген нерсеге, керектелүүчү заттарга ээ болгондо гана анда жемиш байланат. Менсиз силер эч нерсе кыла албайсыңар. Эгерде бутак ошол сабакка байлана турган болсо, анда ал керектелүүчү жемишин алып келет.
Биз дагы куткарылган адамдарбыз, сабакка байланган бутактарбыз. Жүзүмдүн бутактары, жаман бутактар куурап кала турган болсо, анда Ыйсанын сөзү боюнча бекемделиши керек. Кичинекей бала деле төрөлгөндө дайыма энесинин кучагында, үй бүлөсүнүн мээримине ээ болуп чоңойот. Ошол сыяктуу эле куткарылган адам энесинин кучагы болгон жыйындын ичинде болгондо гана ал сүйүүгө ээ болот дагы, анан өсөт, чоңойот. Кудайдын сөзү боюнча өзүбүздү камсыз кылуу менен кичинекей балдарды күн сайын жуунтат го. Ошондой сыяктуу эле Кудайдын сөзү боюнча өзүбүз тазаланып, ыйыкталып, күн сайын өзгөрүлүп, жаңыланып, Кудайдын балдары катары биз күн сайын өсө алабыз, чоңоя алабыз. Бутактар дагы сабакка бекемделгенде гана жемишин алып келет. Бутак болсо жакшы сабакка, жакшы даракка байлана турган болсо, анда сөзсүз түрдө жемиш алып келет. Жакан 1-бөлүм 16-аятта андагы толуктуктан бардыгыбыз ырайым үстүнө ырайым кабыл алабыз. Жакан 1-бөлүм 14-аятта сөз адам болуп биз менен жашап турду. Анын даңкын биз көрдүк. Ал ырайымдуулук менен акыйкатка толо эле. Ыйса Машаяктын ичинде ырайымдуулук менен акыйкат бар. Ошол ырайымдуулукка биз ээ болобуз. Толуктукка ээ болобуз. Колосалыктар 2-бөлүм 19-аятта Ыйса баш, ал эми биз дене деп айтылат. Анткени бүт дене болсо муундар жана булчуңдар аркылуу баш менен биригет, бекемделет. Ошондуктан бардык дене баш менен биригет, бекемделет, анан өсөт, толукталат. Биздин денебиз дагы өсөт. Дарактар дагы бутак сабакка байланганда гана алар өсөт, өсүшү керек. Өсөт деген сөз башкача мааниси толукталат деген сөздү билдирет. 1-Корунтуктар 13-бөлүм 11-аятта элчи Павыл айтат: бала кезимде мен балача ойлонуп, жаш балача ой жүгүртчүмүн. Бирок эр жеткенде балалык көз караштарымды калтырдым. Элчи Павыл дагы куткарылууга ээ болгон учурда жаш балача жашаган убактысы бар эле. Жаш кезимде жаш балача сүйлөп, жаш балача ойлочумун, кичинекей балдардай болчумун. Бирок эр жеткенде балалык ошол көз караштарымдын бардыгын калтырдым. Биздин жашообуз дагы, руханий жашообуз өсүшү керек. Эр жеткенде элчи Павлдын жашоосу кандайча өзгөрүлдү, аны жакшы билесиздер го. Ыйса Машаяктан үлгү алып, Ыйса Машаякка окшош болуп жашоого умтулган. Элчи Павыл кайрадан жаралгандай. Элчи Павыл, Ыйса Машаяк айтат: мени көргөн адам атамды да көрдү. Ыйса Машаяк элчи Павылдын ичинде жашагандыгы үчүн ошондуктан айтат: менин ичимде Ыйса Машаяк жатат. Галатиялыктар 4-бөлүм 19-аятта силерден Машаяк көрүнгөнгө чейин силер үчүн кайрадан толгоо азабын тартамын деп. Балдары ата-энесине окшош болот. Биз дагы Кудайдын балдары болгондуктан асмандагы атаңар кандай жеткилең болсо, силер да ошондой жеткилең болгула. Биз Кудай атабыздай жеткилең боло албасак дагы акырындык менен ага окшош жашоо менен жашашыбыз керек. Бул сөз түрдө аткарылчу иштер. Жогорудан төрөлгөн Машаякчы
Кудайдын өмүрүнө ээ болгон, Кудайдын баласы болгон, Кудайдын рухуна ээ болгон адам болуп саналат. Андай болсо, кандайча жашоо менен жашашы керек? Ыйык рух биздин жашообузду, оюбузду өзгөртөт. Ошого татыктуу жашоо менен жашаганга биз аракеттерибизди жумшашыбыз керек. Эми биз куткарылган адамдар оозубуз менен эле Кудайдын балдарыбыз деп кыйратып койбостон, ошого татыктуу жашоо эмне экендигине үйрөнүшүбүз керекпиз. Акырындык менен ошого жеткилең жашоого умтулушубуз керекпиз. Римдиктер 6-бөлүм 4-аятты карай турган болсок, силер Машаяк менен чогуу өлүп, чогуу тирилдиңер. Эми жаңы жашоого, жаңыча жашаганга умтулгула. Анткени өлүмгө чөмүлдүрүлүүбүз менен аны менен бирге көмүлгөнбүз. Жаңы жашоого ээ болгон адамдар жаңыча жашаганга умтулушу керек, ыйык рухтун жетеги менен. Римдиктер 8-бөлүм 9-аятта кимде Машаяктын руху жок болсо, ал Машаяктыкы эмес. Жогорудан төрөлгөн адамды Машаяктын адамы деп айтат. Машаякчы жол болсо Кристиан деп англисче айтат. Буга өтө кылдаттык менен мамиле кылып түшүнүшүбүз керекпиз. Анткени өмүрүнүн аягына чейин жыйынга барганы менен Машаякчы боло албай калышы мүмкүн. Машаякчы деген ким? Машаяктын руху ошол адамдын ичинде жашаган адам. Римдиктерге 8-бөлүмдү чогуу ачалы. Римдиктерге 8-бөлүм 12-аят. Римдиктерге 8-бөлүм 12-аяттан баштап окуйбуз. 12-ден 14-аятка чейин окуйбуз. Ошондуктан бир туугандар, күнөөкөр табиятыбыздын каалоосу боюнча жашагыдай, күнөөкөр табиятыбызга карыздар эмеспиз. Анткени күнөөкөр табиятыңардын каалоосу боюнча жашасаңар, анда өлөсүңөр. Ал эми күнөөкөр табияттын иштерин рухтун жардамы менен өлтүрсөңөр, анда тирүү болосуңар. Анткени Кудайдын рухунун жетеги менен жүргөндөрдүн баары Кудайдын балдары. Биз карыздарбыз, бир туугандар деп кайрылат. Куткарылууга чейин күнөөкөр табиятыбызга карыздар болчубуз. Карыздар деген эмне? Ошого байланып жашаган адамбыз. Эми күнөөкөр табиятыбыз же болбосо денеге карыздар эмеспиз. Эми биз Кудайдын ырайымына карыздар адамдарбыз. Эми күнөөкөр табияттын иштерин рухтун жардам менен өлтүрүп, жеңип жашай турган адамдарбыз. Карыздар адам дайыма карыз болгон адамга дайыма качан бересиң карызды деп аркасынан кубалап жүрөт. Дененин каалоосу менен жашоо, өзүнүн жашоосун, өзүнүн денесин ыракаттантып жашоого умтулат. Биз денеде жашап жаткан учурда денебиздин бардыгын жеңип чыга албайбыз, бирок рухтун каалоосу боюнча, рухтун жардамы менен денебиздин каалоосун, күнөөкөр табияттын каалоосун жеңип жашашыбыз керекпиз. Анткени ким эмнеден жеңилсе, ал ошонун кулу болуп калат. Күнөөкөр табияттыңардын каалоосу боюнча жашасаңар, анда өлөсүңөр. Бул эмнени билдирет? Кайрадан эле күнөөкөр табияттын иштерин аткарып жашай бере турган болсо, анын иштери өлүк болот. Тирүү адам өлүк адамдын иштерин аткарып жашаса болобу? Жакан 5-бөлүм 24-аятта менин сөзүмдү угуп, мени жиберген Кудайга ишенген адам түбөлүк өмүргө ээ, ал соттолбойт, анткени өлүмдөн өмүргө өттү. Өмүргө өткөн адам кандайча өлгөн адамды жашоосу менен жашай берет. Сууга чөгүп бараткан адамды куткарып,
жээкке чыгарсаң эч нерсе, эч кандай реакция кылбайт. Анда ал тирүү адамбы? Албетте ал өлүк адам. Эгерде адам өлүмдөн өмүргө өткөн болсо, анда өмүр жашоосу менен жашасы керек. Өмүргө ээ болгон адамдай жашашы керек. Өлгөн адамдай ол өлүк болуп жашай берсе болобу? Күнөөкөр табияттын иштерин аткарып жашай бере турган болсо, күнөөкөр табияттын иштерин рухтун жардамы менен өлтүрсөңөр, анда тирүү болосуңар. Галатиялыктар 5-бөлүм 16-аятта ыйык рухтун жетеги менен жашагыла, ошондо денеңердин күнөөлүү каалоолорун аткарбайсыңар. Албетте, Кудайдын рухунун жетеги менен жүргөндөрдүн баары Кудайдын балдары. Кудайдын руху деген бул ыйык рухту билдирет. Ыйык рухтун жүргөндөрдүн баардыгы Кудайдын балдары. Кудайдын балдары болгонубуз жөнүндө ыйык жазууда көптөгөн күбөлөндүрүүлөр жазылат. Биз ыйык жазууну үйрөнгөн учурда ошол ар бир сөздү менин жашоомө, менин жүрөгүмө калдырышым керекмин, байланыштырышым керек. Мисалы үчүн, ден соолукту аныкташ үчүн больницага барганда деле бирөөнүн ашказаны ооруйт, бирөөсү боору ооруйт, бирөөсүнүн ашказаны, бирөөнүн ичегеси, баардыгы дейт. Ошонун баардыгын бириктирип анан кийин мындайча оорулуу адам экенин деп бизге жыйынтык чыгарып берет го. Ошондой сыяктуу эле руханий жашообузда бир нерсе нерседе мен жетишпейм, бир нерсени оңдошум керек деп өзүмө жыйынтык чыгарышым керекмин. Жөн эле сөздү угуп коюп, жакшы сөз уктум деп унутуп коюп, анан өзүнүн кыймылы өзүнө жага турган болсо, өзүнүн ою менен жашай бере турган болсо, ал каяктагы машаякчы болуп саналат. Аны менен мамилебиз бар деп жатып, бирок караңгылыкта жүрсөк, анда жалган айтып жатабыз деп айтылат. Биз бир туугандарыбызды сүйүү менен өлүмдөн өмүргө өткөнүбүздү билебиз. Анткени бир туугандарыбызды сүйөбүз. Ар бир нерсени текшеришибиз керекпиз. Мен канча баага ээмин, канчалык Кудайдын сөзүн ушунчалык кунт коюп жакшы угат, бирок анын жашоосу Кудайдын сөзүнө бир дагы жакында келбейт. Жазуу жазуу боюнча болсун, мен жашоом боюнча болот деп өзүнө ал адам эмне? Кудайды четтеткен адам. Кудайдын сөзүнөн четтеген адам, Кудайдын өзүнөн четтеген адам болуп саналат. Биринчи Жакан 2-бөлүм 6-аятта Машаяктын ичиндемин деген адам Машаяк кандай жашаса, ошондой жашоо менен жашашы керек. Менин ичимде Машаяк жашап жатат деген адам Машаяк кандай жашаса, ошондой жашоо менен жашашы керек. Же Машаяк менин ичимде жөн эле уктап жатабы? Галатиялыктар 2-бөлүм 20-аятта эми мен жашап жаткан жок, менин ичимде Машаяк жашап жатат. Менин денем бар, бирок менин денемде Машаяк жашап жатат. Кудай өзү жашап жаткандыктан өзү мени ал жетектейт. Филиппиликтер 2-бөлүм 13-аятта өзүнүн силердеги тилекти да, аракетти да өзүнүн жакшы ниети боюнча жаратат. Кудайдын эркин аткара турган бизге ошол жүрөктү берет, каалоону берет, тилекти берет, аракетти да берет. Ыйсанын ичинде, Машаяктын ичиндемин деген адам, Машаяк кандай буйрук берсе, ошондой жашоо менен жашашы керек. Эмне үчүн? Анткени ал менин кожоюнум, ал менин башчым. Буга чейин шайтан менин башчым, мени башкарган кожоюн болчу.
же силердин кожоюнуңар акчабы? Силердин жүрөгүңөр, ач көздүүңөр силерди кожоюн болуп, силерди башкарышы керекпи? Жок. Машаяк менин кожоюнум болушу керек. Машаяк мен Машаякка таандык адаммын. Ал менин падышам. Ал менин жаратуучум, ал менин Кудайым. Асма менен жерди жараткан, башкарган Кудай, мени жараткан Кудай. Мына ошол Кудай мен үчүн айкаш жыгачка кадалган. Кудай бизди канчалык сүйдү, өзүнүн жалгыз уулун аябастан биз үчүн берди, курмандык козусу катары берди. Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келип, бүт адамдардын күнөөсүн өз мойнуна алып, бүт азап кайгыны башынан өткөрдү. Биз сөз менен жеткире алгыс бардык шылдыңга ашкерелөөгө ээ болуп, биздин күнөөбүз үчүн өз кунун төлөп, бизди куткарып алды. Бизди түбөлүк өмүргө алып барыш үчүн. Эми ошол Кудай менин ичимде жашайт. Ошол Кудайды мен кандайча сыйлап жашашым керек? Кудай, сен туруп тур, мен бир жака барып, өзүм ойноп келейин деп. Же силердин уктоочу бөлмөңөрдө Кудай өзү жалгыз калып калабы? Кудай менин оюмду, менин жашоомду толугу менен өзү башкарат. Менин эрким эмес, сенин эркиңдей болсун. Сен каалагандай болсун. Сен өзүң башкар. Кудайдын сөзүн канчалык үйрөнбөсүн, укпасын, жакшы сөз болду деп кетип калбастан, эгерде ал сөз менен жашабай турган болсок, Кудай менен жашабаганыбыз болот. Кудайга эч бир тиешебиз жок болуп калат. Израиль элине Кудай айтат, Жезекил пайгамбарына, алар сага элдик жыйынга келип жатышат. Сени сөздөрүңдү угушат, бирок аларды аткарбайт. Аспапта жакшы ойногон, сүйүү ырларын ырдаган ырчыдай. Жыйынга келишет дагы текшеришет. Сөз жакшы айтат бекен, жаман айтат бекен деп. Же болбосо ошол Кудайдын сөзүн айткан пасторлор, же болбосо насаатчылар, шоу уюштурган актерлорбу? Силердин көз карашыңарда. Бүгүн жакшы сөз болду. Бул пастор жакшы сөз айтат экен, же болбосо кызыктуу айтат экен. Жакшы сөз айтып атабы, кызыктуу айтып жатабы, кызыксыз айтып жатабы, ар бир айткан сөздүн ичинде Кудайдын эрки жатат. Биз кайрадан абада бийлик кылган шайтандын кол алдында жашай албайбыз. Анткени жогорудан төрөлгөн адамдын ичинде Машаяк жашайт. Дененин каалоосу боюнча жашаган адамдар шайтандын үстөмдүк кылып жашаган жашоосунда жашаган. Куткарылган адам чынында куткарылууга ээ болгон болсо, анда биз Кудайдын керектелүүчү сөзүн үйрөнүп, ыйык рухтун жетеги менен жашай алабыз. Рухтун жемиштери адамдын аракети, же болбосо ою боюнча аткарылбайт, жемиш алып келинбейт. Бир гана ыйык рухтун жетеги менен жашаганда гана.
Бизди жогорудан төрөлтүш үчүн дагы Кудай өзү өз иши аркылуу, күчү аркылуу жогорудан төрөлдүк, ыйык рухтун алдында төрөлдүк. Мааниси жагынан бир сөздөр. Эми ошол эле ыйык рух биздин ичибизде жашайт. Ар дайым биз менен чогуу. Кудай өзү ар дайым биз менен деп ырдайлат. Дайыма, ар дайым биз менен. Ошол ыйык, даңктуу Кудай, мени куткарып алган Кудай менин ичимде жашайт. Элестетип көрсөңүздөр, бул өтө керемет сөздөр. Же болбосо бул теориябы? Айтылган сөздөрбү? Жок. Бул чыныгы, чындык. Ыйса Машаяк биздин жүрөктөрүбүздү өзгөртөт дагы, рухтун жемишин алып келе тургандай кылып, байлай тургандай кылып бекемдейт. Галатиялыктар 5-бөлүм 17-аятта Машаяктын ичинде өзгөрүлүүгө ээ боло элек денебиз ыйык рухка каршы турат. Күнөөкөр табияттын каалоосу рухка каршы, рухтун каалоосу болсо күнөөкөр табиятка каршы турат. Алар бири-бирине каршы. Каршы деген сөз англисче against деген сөздү билдирет. Күнөөкөр табияттын каалоосу рухка каршы чыгат. 1 Петр 2-бөлүм 11-аятта жаныңарга каршы күрөшкөн дене кумарларынан качкыла. Рухка каршы чыгат күнөөкөр табияттын каалоосу. Ошондуктан жаныңарга каршы күрөшкөн дене кумарларынан качкыла. Дайыма биздин ичибизде ошол күрөш болуп турат. Биздин организмде лейкоциттер менен эритроциттер дайыма салгылашып келет го. Эгерде биздин иммунитетибиз алсыз боло турган болсо, анда биздин ичибизге кирген кандайдыр бир вирустар жеңип кетиши мүмкүн. Сыйынуу менен, Кудайдын сөзүн угуу менен жеңишибиз керек. Мисалы үчүн денебиз сак болуш үчүн дагы убагында жакшы тамак жешибиз керек, спорт менен машыгышыбыз керекпиз, кыймылыбыз көп болушу керек. Ошондой сыяктуу эле Кудайдын сөзүнө тил алчаак болуп, сыйынууда сергек боло турган болсок, анда биз руханий жашообуз бекемделет дагы, бардык бизге келген күнөөнү жеңе алабыз. Күнөөкөр табият рухка каршы, рухтун каалоосу күнөөкөр табиятка каршы болгон жеңиште дайыма, күрөштө дайыма жеңишке жете алабыз. Кудайдын эрки боюнча жашай ала турган каалообуз күчтөнөт. Ар бирибиздин ичибизде ошол күрөш дайыма болуп турат. Ошол күрөштө жеңишке жетишкенге аракеттенишибиз керек. Римдиктерге 8-бөлүм 7-аятта күнөөкөр табияттын каалоосу жөнүндө ойлоо Кудайга каршы кастык. Кээ бир адамдар бар го, мисалы үчүн өзүнүн алдында максат коет дагы, анан ошол адамдан өч алам деп. Күнөөкөр табияттын каалоосу жөнүндө ойлоо дагы Кудайга каршы кастык болуп саналат. Адамдык ойлоо, денедеги ойлор. Биз эмнени ойлонобуз? Уктасак, турсак, денебизге байланышкан ойлорду гана ойлонобузбу? Кандайча кылсам жакшы акча табат экен, канчан байлыкка жетишет экен, качан өзүмдү ракатка ээ болуп жашайт экенмин деп. Кандайча болгон күндө мен Кудайдын эркин аткарып жашай алат экенмин деп ойлонсок болбойбу? Анткени күнөөкөр табияттын каалоосу боюнча жашагандар Кудайга жага алышпайт.
Кудайдын астында Кудайга каршы кастык менен жашай турган болсок, анда өмүрүбүздүн аягына чейин Кудайдын астында душман болуп жашайбыз. Батыраак ошол нерседен арылышыбыз керек, кутулушубуз керекпиз. Анткени андай адам Кудайга жага албайт. Куткарылуудан кийин биздин оюбуз кандай болушу керек? Кандай чагылган күндө Кудайга жага алам? 2-Коринтуктар 5-бөлүм 9-аятта элчи Павыл айтат: денебизде жашап жатсак да, денебизден чыгып кетсек дагы Теңирге жагууга аракеттенишибиз керекпиз. Еврейлерге 11-бөлүм 5-аятта ишенгендиги үчүн Енох асманга алынат. Ал өлгөн эмес. Ал алынып кетерден мурун Кудайга жаккандыгы жөнүндө күбөлөндүрүүгө ээ болгон элек. Биз дагы куткарылууга ээ болгондуктан Кудайыбыз атабызга жага турган жашоого умтулушубуз керекпиз. Жакан китеби 8-бөлүм 29-аятта Кудай атам мени жалгыз калтырган жок, анткени мен ар дайым ага жакканды кылам. Кудайга жага турган. Жакан 8-бөлүм 29-аят болду. Мени жиберген мени менен бирге, атам мени жалгыз калтырган жок, анткени мен ар дайым ага жакканды кылам. Ар дайым ага жакканды кылам. Эмне үчүн мындай сөздөр жазылган? Биз дагы куткарылган адамдар болсок, Кудайга жага турган, атабызга жага турган иштерди кылышыбыз керекпиз. Ошол адам менен Кудай дайыма чогуу болот. Бардык жакшы нерсени бизге берет. Эгерде Кудайга жаккан жашоо менен жашай албай турган болсок, анда биз тескерисинче ыйык рухту капа кылган болобуз. Кудайдын ыйык рухун капа кылбагыла деп айтылат. Балдары бар, бирок ошол балдары дайым эле ата-энесине жагып, ата-энесин сүйүндүрүп жашай алышпайт. Бирөө ата-энесин капа кылат, ата-энесинин сөзүн укпайт. Ата-энесинин сөзүн укпаган балдар боло турган болсо, ошолорду көрүп, мен дагы Кудайдын астында ушундай жашоо менен жашаган жокмунбу деп өзүмдү текшерип көрүшүм керекмин. Анткени ыйык рухка кандай толгон болсок, ошонун негизинде жемиштерибиз байкалат. Рухка толгон адам, ал ишенимде кандайдыр бир деңгээлге жеткен адам. Куурап калган сабактан, же болбосо жаш даракта сабактан жемиш байланбайт. Колосалыктар 2-бөлүм 9-аятта Кудайдын табияты толугу менен жашайт. Силер да анын ичинде ошол толуктукка ээсиңер. Машаякта Кудайдын табияты толугу менен жашайт. Эгерде биз дагы анын ичинде отурган болсок, анда ошол толуктукка ээ болобуз. Эфестиктер 3-бөлүм 19-аятта Кудайдын толуктугуна толушун каалайм. Кудайдын толуктугуна ээ болушуңарды каалайм. Ушул мүмкүн болгондуктан Кудай каалайт. Эфестиктер 4-бөлүм 12-аятта Кудайдын алдында жеткилең адамдын Машаяктын деңгээлине жеткенге чейин умтулушубуз керекпиз. Жыйындын ичинде биримдикте болуп,
Машаяктын деңгээлине жеткенге чейин жеткилең болгонго аракеттенишибиз керекпиз. Акырындык менен Машаяктын ичинде болгон толуктук биздин ичибизде боло тургандай кылып. Эгерде ошол толуктукка ээ боло турган болсок, анда жемиштер дагы өзүнөн өзү байланат. Галатиялыктар 5-бөлүм 22-23 аяттар рухтун жемиши өтө жакшы. Бирок ошол жемиштерди биз кандайча алып келе алабыз? Ошол жөнүндө ой жүгүртүшүбүз керекпиз. Ошол 9 жемишти кандайча алып келе алабыз? Бирөөсүн алып келсе болот, бирөөсүн алып келбесе болбойт деген ойлор эмес, бардыгын бирдей. Алма дарагы алма багын байлайт. Сүрөттөн же болбосо телевизордон карасам, дарак бирөө, бирок көптөгөн гүлдөрдү гүлдөйт экен, андан кийин башка жемишти дагы байлаган. Бул өтө кызык. Биз дагы Машаяк бирөө, биз сабак болуп анын ичинде байлангандыктан ошол 9 жемиштин бардыгын бирдей алып келишибиз керекпиз. Биздин руханий жашообуз канчалык деңгээлге жете турган болсо, ошого жараша жемиштин бардыгы байланышы керек. Мурунку темаларда сүйүү, кубаныч, тынчтык, чыдамдуулук жөнүндө мен сиздерге кененирээк айтып бердим эле. Эми 5-6 жемиштер ак көңүлдүк жана боорукердик жөнүндө айтып берем. Ак көңүлдүк бул Кудайдын сүйүүсүн билдирет. Эфестиктер 2-бөлүм 4-аятта табиятыбыз боюнча Кудайдын каарына кала турган адамдардан болчубуз. Бирок Кудайдын ырайымга бай болгон Кудай бизге болгон улуу сүйүүсүн бизди өлгөн бизди Машаяк менен бирге тирилтти. Ырайымдын негизинде куткарылдыңар. Ырайым деген сөз, башкача сөз менен айта турган болсок, боорукер, айоо, боорору, айкөлдүк, анан мээримдүүлүк, жароокердик, сылык, адептүү деген сөздөрдү билдирет. Ошондуктан рухтун жемиши бул ырайым, ак көңүлдүк. Эфестиктер 2-бөлүм 7-аятты карап көрө турган болсок, Ыйса аркылуу бизге көрсөткөн жакшылыгын, өз ырайымын, молдугун бизге көрсөттү. Ошол ырайымды келечек кылымдарда көрсөтүш үчүн жасадык. Ошол Кудайдын ченемсиз молдугуна ээ болгон адамдарбыз. Эми ошону башка адамдарга жеткиришибиз керекпиз. Кудайдын сүйүүсү, Кудайдын ырайымы Ыйса Машаяк аркылуу бизге жеткирилди. Эми ошо менен бүтүп калбастан, ыйык рухтун жетеги менен ошол Кудайдын ырайымын, молдугун башка адамдарга жеткиришибиз керекпиз. Ыйык рухтун жетеги менен Кудайдын сүйүүсү, Кудайдын ырайымдуулугу биздин ичибизге төгүлгөн элек. Биздин жүрөктөрүбүздөн орун алган элек. Ошол эле ырайымды, ак көңүлдүктү Кудайдын сүйүүсүн билдирет. Ошол ырайымга ээ болгон адамга дагы деле ырайым берүүнүн кереги жок. Анткени башка адамга биз аяоо сезим менен, боорору менен, эгерде бир адам мага душман боло турган болсо, мен ага өч албастан ага ошол ырайымды арнашым керек.
Бизди жек көргөн адамды жек көрүп, бизге жакшылык кылган адамга жакшылык кыла турган болсок, ал кандайча ырайым болмок эле. Кудай өзүнө жакындаган адамдарга сөз түрдө өз ырайымын төгүп берет. Анткени Кудай бардык адамдарды кечиргиси келет. 50-забур 3-аятта Дөөт падыша эмне деп айтат? Кудайым, өзүңдүн улуу ырайымың боюнча мени ая. Кайрымдуулугуң боюнча күнөөлөрүмдү өчүр. Өзү күнөө кетирип, Кудайга кайрылат дагы, сен ырайымга толгон Кудай болгондуктан эми мени ая деп кайрылат. Ошондой сыйынууга сыйына алабыз биз дагы. 102-забур 8-аятта Теңир кайрымдуу жана ырайымдуу, чыдамдуу жана абдан боорукер. Ырайымдуу, кайрымдуу. Ырайым деген бул бардыгына бирдей берүү. Чыдамдуу Кудай. Титке 3-бөлүм 4-аятта Кудайдын жакшылыгы жана адамдарга болгон сүйүүсү айкын болду. Бизди ыйык руктун жетеги менен бизди жаңылады. Өзүнүн жакшылыгы менен бизди куткарып алды. Жогорудан төрөлттү. Бизди жаңылады. Ошонун бардыгы Кудайдын жакшылыгы, Кудайдын ырайымдуулугу менен аткарылды. Жакып 5-бөлүм 11-аятта Теңир аябай ырайымдуу жана боорукер. Ошол ырайымга ээ болгон адамдарбыз. Ыйса Машаяк Лука 6-бөлүм 36-аятта Асмандагы атаңар кандай боорукер болсо, силер да ошондой боорукер болгула. Эгерде силер дагы ошол ырайымга ээ болгон болсуңар, анда силер дагы боорукер болгула. Лука 10-бөлүм 10-китепте Ыйсанын атактуу сөздөрү жазылат. Бир мыйзам окутуучу Ыйсага келет да андан сурайт: "Түбөлүк өмүргө ээ болуу үчүн эмне кылышым керек?" деп. Чын жүрөгүң менен, жан дилиң менен, бүт күчүң менен, бүт акылың менен Кудайды сүй, жакыныңды да ошондой сүй деп айтат. Ошондо менин жакыным ким деп сурайт. Мыйзам окутуучу ал мыйзамды жакшы билгендиктен bundan эч нерсе деле кыйын эмес экен, менин жакыным ким деп сурайт. Ошондо Ыйсага мындайча насаат айтат. Ошол өзүн өзү көтөргөн мыйзам окутуучуга айтат: бир адам Иерусалимден Жерихо шаарына бара жатат дагы каракчылардын колуна түшөт. Каракчылар анын кийимин сыйрып алат да сабап, аны араң тирүү жан кылып таштап коюшат. Адамдардын бардыгы Кудайдан алыстап, каракчы деген эмнени билдирет? Шайтандын кол алдында сабалып араң тирүү жан болуп калган адамдар. Өтө өкүнүчтүү акыбалды көрсөтөт. Бирок ошол жарадар калган адамдын жанынан ыйык кызмат кылуучу дагы жөн эле өтүп кетет. Анан Леби адамы дагы аны четтеп өтүп кетет. Адамдардын аракети менен, же болбосо кандайдыр бир иштердин негизинде куткарылууга, ээ болууга мүмкүн эмес экендигин Кудай далилдейт. Бирок Самариялык бир киши өтүп бара жатып, аны көрөт дагы, ага боору ачып, анын жараттарын май менен, шарап менен таңат дагы, эшегине мингизип алып, мейманканага алып келип, ал үчүн кам көрөт. Анан мейманкананын ээсине кайрылып айтат: "Мен кайтып келгенге чейин буну карап тур" деп. Самариялык адам Ыйса Машаякты билдирет. Ал эми
каракчылардын колуна калган адам бир гана мыйзам окутуучу эмес, Кудайдан четтеп, Кудайдын астында күнөөгө батып жашаган адамдардын өкүнүчтүү күнөөкөрлөрдүн бардыгын билдирет. Кандайдыр бир динчил адам дагы адамды куткара албайт. Жүйүттөр болсо Ыйсага самариялыксың деп, анын ичинде жин бар деп айыпташкан. Май менен шарап сыйпап таңат. Май, шарап бул ыйык рухту билдирет. Мейманкана болсо бул жыйынды билдирет. Мейманкананын ээси бул Ыйсаны билдирет. Кайрадан келгенге чейин ал үчүн кам көр дейт. Ыйса Машаяк сөз түрдө бул дүйнөгө кайрадан келет. Ыйык рухтун жетеги менен Ыйса Машаяк келгенге чейин биз жаңы жашоо менен жашашыбыз керек болот. Анан мыйзам окутуучудан сурайт, ушул үчөөнүн ичинен кимиси каракчылардын колуна түшкөн адамдын жакыны болот деп ойлойсуң дейт. Мыйзам окутуучу айтат, кайрымдуулук кылганы деп. Ыйсага айтат, сен да ушундай кыл деп. Көптөгөн адамдар астыдагы мазмунду унутуп коюшат дагы, сен да ушундай кыл дегенди гана түшүнүшөт. Куткарылбаган адамдардын бардыгы ошол каракчылардын колуна түшүп калган адам экендигин билишпейт. Мына сенин жакының менмин. Сени куткара ала турган менмин. Сен ошол ырайымга ээ боло турган адамсың. Сен ошол ырайымга ээ болуп, анан башка адамдарга ошол ырайымды кыл. Куткарылууга ээ болгон күндө гана башка адамдарды көргөндө боор ачып, Кудайдын ырайымын жеткире алат. Анткени Кудайдын боорукердигине ээ болгон адам гана башка адамдарга боорукер боло алат. Сен дагы бар дагы ушундай кыл. Биз Кудайдын боорукердиги, ырайымдыгы болгондуктан биз куткарылууга ээ болдук. Эми ошол адамдарга Кудайдын ырайымдуулугун жеткиришибиз керекпиз. 65-чи Забур 16-чы аятта Кудайдын мен үчүн кылган иштерин бардык адамдарга жарыя кылам. Кудайдын иштерин жарыя кылышыбыз керекпиз, жарыялашыбыз керек. Кудай кандай боорукер болсо, силер да ошондой боорукер болгула. Матай 5-бөлүм 7-чи аятта ырайымдуулар бактылуу анткени аларга да ырайым кылынат. Башка адамдарга боор ачканды билишибиз керекпиз. Кандай адам башка адамдарга ырайым кыла алат? Күнөөкөр адамга жардам бере албайт. Кудайдын ырайымына, боорукердигине ээ болгон адам гана башка адамдарга боору ачып, ошол ырайымды аткара алат, кыла алат. 17-чи Забур 26-чы аятта боорукерге сен боорукердик кыласың. Боорукер адамдарга Кудай боорукердик кылат. Матай 18-чи бөлүмдө 23-чү аяттан 35-чи аятка чейинки мазмунду карап көрө турган болсок, бир падыша бар эле. Ал падышанын астында бир карыз бар адам эле, 10.000 талант карызы бар бир кул бар эле. Бирок ал кул эч нерсеси менен кутула албайт. Анан падыша айтат, өзүңдү, аялыңды, балдарыңды сатып болсо дагы карызыңды төлө деп. Бирок ал кул кандайча кутула алат? Эмне үчүн мындайча чоң карызга ээ болду, билбейм. Анан падышадан өтүнүп суранды. Падыша бир аз күтө тур, бардыгын төлөп берем, мага убакыт бер деп. Падыша карайт дагы, бирок бул кул өлгөнгө чейин
кутула албашын билет. 10.000 талант. 10.000 талант кандайча акча экендигин мен болжол менен эсептеп көрдүм. Bir динарий bir күндүк жумуш акысы болуп саналат. Bir талант 6.000 динарий болуп саналат. Элестетип көрсөңүздөр, 10.000 талант канча динарий болот? 6.000 динарий. Мен эсептеп жатып өтө көп сан экен, адашып да кеттим. Биздин акчабыз менен санап көрө турган болсок, болжол менен 100 миллиондон ашык. Ошону кантип кутулсун? Ошондуктан ал падыша ырайым кылып, анын карызын кечирип коет. Болбогондой санайлы деп. Ошол кул тышка чыгат дагы анан өзүнө 100 динарий карыз болгон башка кулду жолуктурат. Карызыңды бер деп муунтат. Кичине күтө тур десе, жок. Аны кармайт дагы анан түрмөгө каматып салат. Буну угат дагы анан падышага жеткиришет. Мына сен кечирген кул өзүнө 100 динарий карыз болгон адамды кечирбестен аны кармап түрмөгө отургузуп коюптур дегенде. Ошондо падыша жини келет дагы. Мен сага ырайым кылгандай, сен да тиги кулга ырайым кылсаң болбойт беле? Элестетип көрсөңүздөр, өлгөнгө чейин иштеген күндө дагы карызынан кутула албаган карызын падыша кечирип койгон. 100 динарийди эсептеп көрө турган болсок, болжол менен $1000. Бирок ошону дагы кечирбестен, ырайым кылбастан падыша жинденет да, каарданат дагы, анан ал кулду кайрадан түрмөгө камап коет. Сен башка адамдын, бир туугандын күнөөсүн чын жүрөктөн кечирбесең, асмандагы атаң да силерге так ушундай мамиле кылат. Ырайым деген сөз мага туура эмес кылган адамдарды кечирүү болуп саналат. Жакып 2-бөлүм 13-аятта ырайым кылбаган адам ырайымсыздык менен соттолот. Ырайым кылбаган адам ырайымсыздыкты билдирет. Анда ал адамды дагы Кудай соттойт. Ырайымсыздык менен соттолот. Бул өтө коркунучтуу сөздөр. Биз бул дүйнөдө жашап жаткан учурда дагы Кудайдын астына кечирүүгө ээ боло турган адамдарбыз. Кудай бизге ырайым кыла турган адамдарбыз. Эгерде биз башка адамдарды, башка туугандарды, бир туугандарды кечире албасак, Кудай дагы бизди кечирбейт. Эфестиктер 4-бөлүм 32-аятта бири-бириңерге кайрымдуу болгула, боорукер болгула. Анткени Кудай силерди кандай кечирген болсо, силер дагы бири-бириңерди ошондой кечиргиле. Бири-бириңерге кайрымдуу болгула, боорукер болгула. Бири-бириңерди кечиргенди билгиле. Бир жолу, эки жолу кечирип, болду мен башка чыдабайм. Кечире албайсыңарбы? Канча жолу кечирейин деп Петр Исага кайрылып сураганда, 7 жолубу деп. 7 жолу эмес, 70-тен 7 жолу деп айтылат. Колосалыктар 3-бөлүм 12-13 аяттарда силер Кудайдын тандалып алынган элисиңер, сүйүктүүлөрүсүңөр.
боорукердикти, чыдамдуулукту кийгиле. Эгерде бири-бириңерге нааразычылыгыңар бар болсо, анда бири-бириңерди кечиргиле. Машаяк силерди кандай кечирген болсо, силер да ошондой бири-бириңерди кечиргиле. Накыл сөздөр 19 бөлүм 11-аятта бирөөнүн кылмышын кечирип койгон адам үчүн даңк болот. Өзүнүн даңкы болуп саналат. Башка адамдын туура эмес кылган иштерин кечире албаса, ал бош көңүлдүү болот. Же болбосо жүрөгү заада адам болуп саналат. Кечире албаган адам өч алам деген ой менен кечире албайт. Буга чейин айтып кеткендейин дагы, өч алам деген адам ошол өч алганга чейин өзү өлүп калышы мүмкүн. Анткени өч алам деген ой менен жашаган адамдын жүрөгүндө эч качан тынчтык болбойт. Сиздерге бүгүн ак көңүлдүк жана боорукердик жөнүндө айтайын дедим эле. Боорукердик жөнүндө кийинки темаларда айтып бере турган болуп калдым. Рухтун жемишин ар бирин бирден белгилешибиз керекпиз өзүбүз үчүн. Жемиш алып келиш үчүн дагы жемишибиз байланат, бирок жакшы быша элек жемиш болушу мүмкүн. Кээ бир жемиштер болот го, мисалы үчүн бышпай эле жерге түшүп калган. Жемиш байланды, бирок бырышып тырышып калган жемиштер дагы болот. Бышкан жакшы жемиш болушу керек. Ошондуктан жакшы жемиш байланыш үчүн акырындык менен бардыгын бирден белгилешибиз керекпиз. Текшеришибиз керекпиз. Ыйса Машаяк айтат, жемиши жок болуп калбагыла деп. Эгерде биз дагы жакшы жемиш байлай турган болсок, анда биздин атабыз даңкталат. Жакан 15-бөлүмдө жакшы көп жемиш алып келсек, анда атабыз даңкталат. Менин шакирттерим болосуңар деп айтат. Ошондуктан ыйык рухка толгонго аракет кылышыбыз керекпиз. Биздин жашообузда эч качан кичинекей күнөө дагы болбошу керек. Ал үчүн биз чогуу сыйынып, рухка толуш үчүн сөзгө умтулушубуз керекпиз. Кичинекей иштен баштап бардыгына тил алчаак болгонго аракет кылышыбыз керекпиз. Аз нерседе ишенимдүү адам болгонго аракет кылышыбыз керекпиз. Анткени аз иште ишенимдүү болгон адам көп нерседе ишенимдүү боло алат. Рухтун жемиштерин алып келгенге аракет кылышыбыз керекпиз. Ар бириңиздерге ошол нерсени каалайм. Анткени кайрадан келе турган Ыйса Машаяктын убагына өтө аз убакыт калды. Ошол убакытта татыктуу жашоо менен жашап, бардыгыбызга Кудай ушул мүмкүнчүлүктөрдү берип жатат азыр. Ар кандай сыноолор, ар кандай кыйынчылыктар болуп жатканды Кудай бизди бекемдеш үчүн болуп жатат деп түшүнсөк болот. Ошондуктан кыйынчылык иштер башыбызга түшкөн сайын биз чын дилибиз менен Кудайга жакындап, сыйынып, Кудайдын эрки боюнча жашаганга аракет кылышыбыз керекпиз. Чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата, Кудай белгилеп койгон бул дүйнөнүн акырында жашап жатабыз. Ыйса Машаяк келе турган убакытка аз убакыт калды. Бизди куткарып алып, Кудайдын денеси болгон жыйында бардыгыбызды чогултуп, жыйын ичинде тил алчаак болуп, сизге кызмат өтөп жашаганыбызга жардам бергениңиз үчүн ыраазыбыз. Рухка толгула деген сөз сыяктуудай, биз дагы руханий жашообуз мындан дагы өсүп, жеткилең болуп,
сиздин бардык толуктугуңузга ээ болуп, ыйык рухтун жетеги менен жашап, сиз каалаган рухтун жакшы жемиштерин алып келгенге жардам бериңиз. Биз өзүбүздүн күчүбүз менен эч нерсе кыла албайбыз, бирок Машаяк биздин ичибизде жашагандыгы үчүн биз ага таянып, ыйык рухтун жетеги менен, сөз менен бардык нерсени аткарууну каалайбыз. Биздин арабызда бир дагы адам сиздин ырайыңыздан четтеп калбашына жардам бериңиз. Сиз иштериңизди аткарып жаткан бул жамааттан, бул көпчүлүктөн бир дагы адам сизден алыстабасын. Азыркы учурда дүйнө жүзүнө таркаган эпидемиялык бул оорудан дагы биз сактанып, сизге мындан дагы көп таянып жашаганга жардам бериңиз. Бул коронавирус оорусу батырактан өтүп кетип, биз эркин түрдө сиздин жакшы кабарыңызды көптөгөн адамдарга жарыя кылганга жардам бериңиз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын исми менен сыйындык. Аминь.